Hurmatlı Sadır Nurko'yevich, en aldı sizin elinizde bütün Kırgızstan halkına yakında kelecekten egemenlik bayramımız menен kutlayabız. Bardığınızlarga tinçlik, bereke, beypildik, gülдөген zamanды kaalayбыз. Hazır mına yerde turgan Batken rayonunun Karabağ ayılının aksakallары sizge şu kayırlığa macub olup kaldık. Sebebi akırkı mevcudda sizin teröristlerinizi, reformanızın bardığını жүргөндөрүнөн haberdarlığımız var. Bu bizim gelecekte güldök, önükön egemenliği memleketin platforması. Buların bardığını biz çın yürekten hoş koldoyuz. Onun içinde buna Atayır degen reforma boyunca bizim rayonga hazır başlanıp жүрүп Ошол Atayır'ın yürüyüşü boyunca bizim göz kararışımız жергиликтүү бийликтин ошо реформаны жүргүзүү комиссиянын göz kararışı менен дал келбей, ошонун аркасынан келип отурабыз. Ошол реформаны жүргүзүүгө чыгарылган закондун пункттарында айтылган элдин göz kararışı менен айылдык кеңештердин макулдугу менен жүргүзүлгөн деген да. Бирок ошондой болбой биздин макулдугубузду сураган болгон жок. Bular dolbordu jönötkөндө buyaka Bişkekке. Областтык комиссиянын долбоору айылдык кеңештин сессиясынын макулдугунан мурда эл менен кеңешпей өздөрү билгендей кылып жиберген. Ошону биз чыгып областтык комиссияга, райондун акимине чыгып айтканыбызда биздин айтканыбыз менен алар макул болгон жок. Өзүн билемдик кылып, өздөрү жасап, жогортон келген буйрук biz atkazışımız gerek деген сөздүк айтты. Ошондон кийин анан биз сизге келүүгө мажбур болдук. Бирге келгенибизге бир жума болду. Ошол Атайырга байланыштуу органдардын бардыгына көбүнө жолугуп, ошолор менен макулдашып, сүйлөшүп, акырында сизге киребиз деп, сизге кирип сүйлөшүп баарлашканга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Ошондуктан сизге кайрылуу жасабыз. Эми биздин айтайын деген эмебиздин негизги маселеси мында. Биздин Алтадыр деген жерлигибиз бар. Ал жерде 300 гектар трансформация кылынып, элдерге 1500 адамга коруп берилген. Биздин өзүбүздүн жарандарыбызга, балдарыбызга. Андан тышкары ал жерде 100 гектар промзонага которулган жер бар. Андан тышкары ал жерде жакынкы биздин айылга жакын 6000 гектар жайытыбыз бар. Ал жерде биз районда биринчи болуп 250 гектар жерге тамчылатуу системасын орнотуп бак тигип баштадык. 40 гектарда инвесторлордун эгип тигип берген багы уже мөөнө кирип калды. Быйылгы жылда 25 гектар дагы тамчылатуу системасы менен дагы бак тигип атабыз. Муниципалдык бак кылып. Шулардын бардыгыны 4 кыл аймагына алып берген жатат. Эгерде шулардын бардыгыны 4 кыл аймагына алып берип койсо, биздин келечекке өнүгүүгө мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп калат. Дотацияда отурган кембагал өкмөт болуп калат. Анан азыркы ошол жерлерди 4 кыл аймагына бере турган болсо, ал айыл аймагы өзү дотацияда отурган, өзүн өзү бага албай турган айыл өкмөт. Ал бизден алынган жаңы жерлерди оңдоп, өнүктүрүп кетүүгө такыр мүмкүнчүлүгү жок. Же болбосо келечектен дагы бир ошондой өнүгүүгө мүмкүнчүлүгү жок айыл аймак. Ошондуктан муну реалный карап өзүбүзгө калтырып, мындан аркы өнүгүп кетүүгө, өзүн өзү багууга, жөндөмдүү айыл өкмөтү катары калтырып койсоңуздар дейбиз. Себеби реформанын негизги максаты ытыранды, өзүн өзү камсыз кыла албаган, бюджеттик тартыштыгы бар, майда айыл өкмөттөрүн бириктирип, ири
өзүн өзү камсыздап кете турган, бюджеттик тартыштыгы жок болгон, өнүгүүгө, келечекке мүмкүнчүлүгү бар болгон айыл аймактардын түзүүгү болуп эсептелет. Бул жерде эң негизги басым экономикага жасалат. Экономикалык үнөмдүүлүк, ошо каржы саясатын туура жүргүзүү керек эмес, ашыкса должносттарды жоюу деген сыяктуу нерселерди камтыйт. Анын ордуна биздин ошондой бардык реформанын талаптарына жооп берген айыл өкмөтүбүздү чекесинен кыркып, башка өзүн өзү бага албай дотация кылып турган өкмөткө берип, экөөнү тең жөндөмсүз кылып, мунжу кылып таштап турган не деген саят? Бул реформага каршы иш аракет деп эсептейм. Ошондуктан şu bizdin maselemizni çeşip yardım berip деген çoğun ümit menен keldik. Biz özünüzge bağırlaşa alганыңызга байланыштуу мына интернет аркылуу байланышка мажбур болдук. Сизди терең урматтоо менен биздин көйгөйдү чечет деген çoğun ümit менен мына Карагал айылынын тургундарынын атынан саламат болуңуз.